Спорт дүйнөсүндө спорт оюндарынын ханышасы аталган жеңил атлетика боюнча өспүрүм балдар жана кыздар арасында Жалал-Абад шаарындагы Курманбек атындагы Борбордук стадиондо старт алган республикалык турнир кыргыз спортунун 100 жылдыгына арналып, өлкөбүздүн бардык облустарынан командалар келип катышты. Мелдештин салтанаттуу ачылыш аземине Жалал-Абад шаардык мэриясынан жана шаардык кеңештин депутаттарынан турган өкүлдөр катышты. Мына бүгүн өзүңүз көргөндөй бардыгы байкап жатат. Кыргыз спорту аябай жакшы өнүгүп жатат. Биздин эл башчы урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич кыргыз спортуна аябай жакшы көңүл буруп атат. Негизи шахматтан баштап бардык спортуна. Себеби Жалал-Абадта өзүңөр байкап атасыңар, академия бокса курулуп атат. Биздин мына Грек-Рим спорт залында реконструкцияланып атат. Буюрса кыргыз спортунун келечеги буюрса жакшы болот деген ой тилектен. Бул ирет келечектеги жөөкүлүктөрдүн республикалык масштабта өтүп жаткан турниринин уюштуруучусу Жалал-Абад шаарындагы номер 4 балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жамааты болду. Бул өткөрүү максатта ушул биздеги ушул жеңил атлетиканын көтөрүү максатында, колдоо максатында ушул жанагындай дүйнөлүк, азиялык оюндарга даярдануу максатында өткөрүп атабыз. Ош облусунун Алай районуна караштуу Кабланкөл айылындагы номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 9-классынын окуучусу Арапбай Адилбеков кыска аралыкка жүгүрүүдө бардык атаандаштарын артка калтырып, маара сызыгына биринчи келип, жеңүүчү аталды. Алай районунун Кабланкөл айылында окуйм. Жалал-Абад жакшы экен, турнир жакшы өтүп атат. Бизге жакты баары. Өзүм азыр биринчи келдим, времяны карайбыз. Өспүрүм балдар жана кыздар арасында жеңил атлетика боюнча республикалык турнирге жалпы 700дөн ашуун жаш атлеттер катышып, жыйынтыгында көптөгөн байгелүү орундарды Жалал-Абад шаарындагы номер 4 балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жана шаардагы номер 1 олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин, ошондой эле Ош облусунан келген жаш спортчулар багындырышты. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.